5 каналдын түз эфирдеги берүүлөрүн ой бүгүн программасы менен улантабыз. Аны мен Канекей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп, акыркы күндөр өздөрүнүн курултайларын өткөрүп, анда өздөрүнүн программаларын жарыялап, аныктап, тизмелерин тактады. Буга чейин саясий топтор арасында бириккендери, кайра ажырашкандары дагы болду. Бүгүнкү күндө дал ушул маселе коомчулуктун көңүл борборунда турат. Шайлоого кимдер баратат, кимди шайлайбыз дегиле, алардын дымак дарамети кандай деген. Дал ушул маселелерди биз дагы бүгүн ой бүгүндүн талкуусуна таштаган турабыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев, ошондой эле Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Туратбек Матылбеков, менин сол тарабымда саясат талдоочу Алмаз Тажибай жана жарандык активист Максат Чаки. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиңиздер. Саламатсыздар. Алгач бардыңыздар дагы эле мындай бирдей суроо таштагым келип атат. Буга чейин ушу шайлоо деген бир ушу шайлоонун шарапаты башталгандан бери ар кандай сөздөр болду да. Саясий топтор аркынысы бир жака биригет экен, мунусу бул саясатчы тиги саясатчыга барат экен, кошулат экен деген сыяктуу сөздөр болгон. Эми бүгүнкү күндө кимдер бара турганы алдын ала белгилүү болуп калды. Ошондуктан партиялардын программалары баягы ачыкталып, аныкталып, анан тизмелери бекитилгенден кийинки сиздердин пикирлер. Бекбосун ага, сизден баштайлыбы? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар, угармандар. Шайлоо бул саясий процесстин туу чокусу. Демократиялык мамлекетте шайлоо болгондо бул ошо баягы процесстин туу чокусу болуп, мына ушул шайлоо убагында бүт саясий күчтөр, тактап айтканда саясий партиялар өздөрүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин, кандай ой пикири бар экенин көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой мына астыдагы боло турган шайлоодо ушул саясий бирикмелер, ушул саясий партиялар ушундай мүмкүнчүлүк алды. Буга биз баягы бул жакшы көрүнүш, эл дагы ошондон көрүп саясий бир сабак алып атабыз да. Эми кеп баягы партиялардын биригиши, ошолордун программасы кандай принциптин негизинде биригип атат деп атпайбызбы? Кыргызстанда саясий партия боюнча биз дүйнөдө 1-орунда турабыз. Дагы ушул маселеге деп коет. Бизде 250 саясий партия бар. Бул жагынан биз саны боюнча 250ге жакын саясий партия бар. Бул жагынан биз алдыда турабыз. Бул эмне себеп болуп калды ушундай 250 саясий партия түзүлүп калганына? Мында себебин айтыш керек. Бизде дагы баягы серепчилер күнөөлөшөт, жөн айта берет депчи. Мунун себеби 1999-жылы кабыл алынган саясий партиялар жөнүндө мыйзамдын туура эмес жазылып калгандыгынан. Ошон үчүн бизде ушунчалык көп партия түзүлүп калды. Эми болуп туралы. Анан эми шайлоонун астында партиялар биригип атпайбы? Бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Буга эч кандай чоочуштун кереги жок. Кайра ошо баягы бириккени жакшы да, биригип топ-топ болуп. Бирок ошо биригүүнүн өзүнүн принциптери бар да. Мисалы үчүн бирөө тууганчылык принцип менен, бирөө баягы бийликтин принципи менен, мисалы үчүн ушу партияга барып калсам тиги бийликке жетем деп, бирөө байлыктыкы, бирөө дагы бир башка себептерден ушу биригет да. Ал эми бизде Кыргызстанда биригүүнүн эң чоң мындай көзгө көрүнгөнү бул байлыктын тегерегинде биригишет. Мисалы үчүн бай адамдар ушу партия түзүп, ошонун тегерегинде өзлөрүн чогултат. Анан бийликтин тегерегинде чогулушат. Андан башка дагы туура. Азыр жаш партиялар, жаңы партиялар, бул идеялык партиялар да. Мисалы үчүн ошо жанагы бир идеяны кармашып, бир өзүнүн идеологиясы бар. Мисалы үчүн идеологиясы десе көпчүлүк бул эмне идеология дейт да. Партиянын идеологиясы бир эле. Маселе партиянын баягы кайсы таптын, кайсы топтун, кайсы социалдык катмардын кызыкчылыгын көздөйт. Бул ушу партиянын идеологиясы. Партиянын саясаты деген эмне? Партиянын саясий платформасы деген партия кандай мамлекетти түзөт, кандай саясий режимди орнотот. Мына ушул экөө негизи, анан ошол экөөнү ишке ашырыш үчүн өзүнүн баягы мыйзамдарын жазып чыгат. Анткени парламент мыйзам чыгаруучу орган, ошон үчүн ошо жанагы идеологияны ишке ашырыш үчүн, саясий платформасын ишке ашырыш үчүн сөзсүз мыйзамдардын, баш мыйзам болобу, башка мыйзамдардын болобу, ошонун проектисин бериш керек. А биздин партиялар андай эмес, строительный фирма болуп атышпайбы? Мисалы үчүн биз партияга, биз бийликке келип калсак, силердин жолуңарды оңойбуз, суу чыгарабыз, шейпириңарды оңдоп беребиз дегендей депчи. Чарбалык маселе. Ошон үчүн ушундай бир туура эмес менен кетип атабыз. Бирок ошо туура эмес менен кетип калганга бизге ошо азыркы мыйзамдар ушундай ошого жол түзүп коюшкандагы жанагы партиялык курулуш жакшы болбой, жалпы Кыргызстанда партиялык система туура эмес отуруп түзүлүп калган.
Туратбек агай, сиздин пикир кандай? Мен дагы макулмун. Жанагы партиялар жөнүндө 99-жыл баягы мыйзамды кабыл алгандан кийин 2000-жылдан баштап ошол биз Кыргызстанда партиялык тизме менен партиялар ошо шайлоого катышып келатат. Ошо азырчы бир топ эле убакытты мынакей 20 жылга жакын убакытты басып өттүк. Мына биз өзүбүз дагы ошол партияга кирип, партия менен жүрүп, анын ысыгын суугун көрүп, жакшысын жаманын көрүп дегендей. Анан кийин азыр карасаңыздар мынакей 250 атасыз, мен билген ошол бир 300ге жетип калды азырчы. Керек болсо ошол бир жуманын ичинде партиялар дура коюп туруп, жанагы шайлоолорго катышып күтүп кетаткандар да болот атпайбы? Бизде Кыргызстан тарыхында мындай көрүнүштөр аябай мындай жайылып баратат да. Анан кийин эми партия дегенде бир жакшы ниет менен түшөт. Бул башка Европа мамлекеттеринде, же болбосо Америка өнүккөн мамлекеттер ушул партия менен өзүнүн мамлекетин өстүрүп келатат да азырчы бүгүнкү күндө. Анан эл тандаган давлет. Азыр биздин бүгүнкү күндө биздин партиялардын өзү өнүш керек да. Биздин партия бүгүнкү күндө өнбөй, өспөй, аябай мындай тыгылып жаткандай бүгүнкү көрүнүштү карасаң, ошондой болуп турат да магачы. Анан бир партиядан экинчи партияга секирип, экинчи, үчүнчү, төртүнчүсүн секирип кетип атпайбы? Булардын баары ошо жанагы мыйзамдагы көргөн биздин туура эмес кабыл алынып калган мыйзам дегенди айтсак болот да. Ошон үчүн бул партия жөнүндөгү мыйзамды мынау 6-чакырыштагы депутаттар оңдоп кетсе болмок. Бүгүнкү биздин коомдун жанагы көп нерселердин баарын айтып атышпадыбы, тиги сын пикирлердин баарын деңчи. Анан кийин ошон үчүн туура эмес болуп, жогорку кеңешке туура эмес баягы депутаттар келип, мынакей аягында мындай жаман, коомдо жаман калыптанып калды да. Ал эми депутат, жогорку кеңештин депутат деген бул биздин Кыргызстан мамлекетинин негизги өзөгүн түзгөн бул чоң бийликтин бутагы да бучу. Ошон үчүн биз муну жакшыртпай, мыйзамдарды оңдобой туруп, биз жакшы нерсеге келе албайбыз. Мына азыр 7-чакырыштын жогорку кеңештин депутаттыгына көп бир топ талапкерлер, партиялар аттанып атат ошо партиялар аркылуу. Бирок мен жакшы эмелер келет деген дагы менде үмүт жок. Анткени баардыгы көпчүлүгү ушул чакырышта капчыктуулардын гана күрөшү болуп калат да. Мисалы менде жакын арада ошо айылда, райондордо, же болбосо башка региондогу өзүбүздүн замандаштар менен пикирлеш адамдар менен сүйлөшүп турабыз да, телефон менен болсо дагы. Мына ошондо ой бөлүшкөндө көпчүлүгүнүн ою ошол партияны азыр бүгүнкү күндө көрөйүн деген көздөрү болуп калыптыр. Муну жалпы кайсы регионго барбасаңыз, сүйлөшсөңүз негизинен ошондой да. Бул өтө аябай өкүнүчтүү да. Эмнеге мындай болду деген суроого биз көп маны отуруп карашыбыз керек дагы, ошо карата мыйзамдарды өзгөртүш керек, бул биринчи. Бирок бул жолдон өтүшүбүз керек да, же артка жол барбы? Бул жолдон өтүшүбүз керек деп эле, бул баягы ар бир чакырышта анан элдин, коомдун үнүн угуп, карасаң эле анан оңдосоң болот да. Жогорку кеңеш ошон үчүн отурат да. Мыйзам кабыл алдың, морбал 3 жылга, 4-5 жылга иштешим, андан кийин бөлөк өзгөр. Коом өзгөргөн сайын мыйзамдарды өзгөртүп туруш керек. Биздики ошо 90-тан бери, мына 20 жылдан бери өзгөрбөсө, мына ушундай акыбал алып келди да. Ошон үчүн мен айттым да, мына азыр 7-чакырыштын депутаттары келсе, сөзсүз түрдө бул партия жөнүндөгү мыйзамды оңдош керек. Бүгүнкү, анан келечекте дагы бир убакытка, ушул убакытка чейин ошондой эме менен барабыз деген багыт менен. Ошондо оңдоп кетсе, анда биздин келечек болот. Болбосо мына элдин жанагы баягы бирле мандаттуу депутаттарыбыз керек экен, партияны жамнап алып туруп тиги бандиттер да келет экен, коррупционерлер да келет деп элдин эмеси өкүнүчтүү эме менен карашат да. Керек болсо айылдагы жөнөкөй адамдар дагы азыр баамдап билип калышты да. Ошон үчүн ар бир жолуккан сайын эмне үчүн өзгөртпөйсүңөр, эмне үчүн мындай кылбайсыңар деген жана суроолору аябай көп. Мисалы мен эми депутат болгондон кийин, саясатты жүргөндөн кийин ошолордун баары тең айтат. Анан түшүндүрүп берип менен аларга бирок мыйзамдардын баарын оңдошубуз керек да. Анан мынау фильтрлешибиз керек биз. Мынакей 21 жаштан баштап
теге депутат болсын деп атпайбы, уруксат берип атат. Мында карап кетсек, бүгүнкү момда кыйын учурда 21 жаштагы алтын баштуу биздин кызыбыз болобу, уулубуз болобу, тажрыйбасы турмушта болбосо, өзүн студент деп коелучу, же болбосочу. Эмнени билет? Ошо мамлекеттин тетиги жогорку бутагына келип, бийликке келип туруп, тышкы саясат менен ички саясат түзүлгөнү, мамлекеттин өзгөнүшүн, түзүлүшүн жана башка да бир топ маселелер бар да. Ошолорду билбей туруп, анан кийин барып жанагынтип унчукпас депутат деп аталып калып аткандар да ошо да. Эмне деп сүйлөрүн да билишпейт. Же болсо өйдө ылдыйнды сүйлөп алып туруп, мынакей коомчулукта бизде аябай акылдуу, тажрыйбалуу турмуштагы биздин бир топ адамдарыбыз бар да. Ошолор баары тең баамдап туруп, анан жанагындай эмеге келип атканын сукчу акыбалгачы. Түшүнүктүү. Бул тууралуу баягы партиялардын тизмелери тууралуу сөз кылганда дагы айтарбыз. Алмаз агай, сиздин пикириңиз кандай? Мен эми баягы азыр мыйзамга такып атпай, бизде бирдеп болсо эле мыйзам күнөөлүү да. Мыйзамды аткаруу негизи мен кичине макул эмесмин. Анткени мен бизде саясий системадан болуп атат. Саясий режимдер болот да, саясий илимдер ошондой. Мыйзамдар жанагы 99-жылы, анын алдында 96-жылы жарандык кодекс менен алынган аябай сонун мыйзамдар. Эркиндикке, адам укугу деги эле өнүккөнгө ошо мыйзам берет да, жол берет. Анан бизде баягы аны кеңирээк айтыш керек, саясий режимдер ар кандай. Бизде Кыргыз Республикасында ошо мурда биз 90-жылдарда партиялар башталган, ошо бул агайлар билет. КДК деп койгонбуз, КЖДК деп, анан Асаба, алар дагы биринен өтүп, эволюционный болуп, өзү мындай өнүгүп келатат. Анан мен алысмын кандай бир биздин саясий партиялар начар депчи. Кандай болобу? Саясий партиялар ошо Кыргыз Республикасына эгемендигине же болбосо ошо жашоосуна салым болуп, дүйнөдөгү Бириккен Улуттар уюмдары менен тең 193 мамлекеттердин арасында тең катар жүрөбүз. Жаманбы, жакшыбы, өзүбүздүн суверенитетибиз бар. Ошол жерге саясий партиялар өзүнүн салымын кылган. Анан эгерде алып келсек, бир эле партия бар. Баягы Совет доорунда калып калган легендарный парламент деп коебуз. Ошол жерде аябай 300дөн ашык депутаттар болчу, аябай ар бир тармактуу. Эми ал үчүн мындай аныктама берген үчүн кандай абалда дегенде, негизи мыйзам чыгаруу же болбосо парламент ичинен эки функциясы бар. Эң негизги функция бул мыйзам чыгаруу, экинчиси ошо аткаруу бийликти мындай айтканда контролдоп, карап туруу. Ошондой эки функциясы бар. Анан үчүнчүсү ошо мыйзам чечимдер чыгарганда баягы өкүлчүлүк деп коет, эл өкүлчүлүк, ар кайсы тарапта иштеген тажрыйбалары бар. Ошо мыйзам чыгарып атканда ашып кетпейсиң, ошо элге кыйналып калбасың деп өзүнүн сөзүн айтып, күйүп бышып, жанагындай туура эмес мыйзамдарды чыгарбаганга жол бербеген ошо өкүлчүлүктөр болуш керек эл. Анан ар кандай мамлекеттерде эми саясий кырдаалга өзүнүн маданиятына карата кээ бир көп өнүккөн мамлекеттерде мындай айтканда кесиптүү саясатчылар болот парламентте. Сиз кайсы жагынан биздин партиялар мындай жакшы эле деп айтып атасыз? Принциптери же эми мына айтып атпайбы, эгерде партия жок болсо, кандай бир мыйзамдар деле чыкпайт эле. Кадыр мына ошо эле 5-чи, ошо эле 4-чи мурдакы эле сазывтар эле кандай бир мыйзамдар чыгарып келген. Элге кандай бир жакшылыктарды алып келген. Эл аны мындай көрүнбөй калат да. Ошо эле мына 6-чы эми баа мактап жактагандан биз көбүнчөсү нааразы болуп атканыбыз эми ал бул көп нерсе. Бир жагы жана айтып кеткендей эле аткаруу бийликтин функциясын алып алышат. Бирок бизде парламенттик 10 жылдан бери парламент болгон менен депутаттар ошондой жанагындай инфраструктура куруп беребиз дейт. Анан келип калса, бийликке келип калса, ошону аткарыш керек да. Ошо көпүрөгү жолдорун салып береби, же электрификацияны кылабы, суу чыгарабы айылдарда, же болбосо ошол жерге кандай бир мектептер салабы, ошонун баарын өкмөт шайлайт да. Өкмөткө анан кийин ошондой менен сүйлөшүп келип туруп, анан ошо планга киргизип, анан ошо айылдарда жанагы кадыркы салынып атканын баары ошо саясатчылар келип, ошондой убада берип,
анан жанагындай ишке аштырып атат. Жаманбы, жакшыбы? Бул бир да. Анан жанагы айтып аткан мыйзам дагы бир жолу мыйзамдан алып болойлу. Эми сапаты албетте 120 депутаттын арасынан көбүнчөсү жанагы айтып кеткендей эле сапаты начар. Көбүнчөсү чөнтөктөлөр келди, олигархия деп коебуз. Биз билебиз, Аристотель убагында эле ал айткан. Олигархия эң жаман, башка формалардан башка депчи. Бизде ошондой симбиоз болуп, акыркы жылы мына мисалы легендарный дас болчу, кийин биз 90-жылда базар экономика киргенде, байлар боло баштаганда ошолор бийликке келип, саясий элитаны түзүп койду кадыр. Кадыр саясий элитада олигархтар деп койсок болот, бийлик менен бирге. Анан негизи бу парламентте деле күн эмес. Жана саясий режимдерде бизде авторитардык режим болуп келген. Ошо авторитардык режимге Акаевтан, Бакиевтен, Атамбаевтан керек болсочу, ошолорго ийкемдүү парламент керек болчу. Ошон үчүн аттаганда өкмөт башчыга мындай аны менен тирешпеген, сүйлөшкөн парламент керек да. Ошон үчүн 2-3-5-6 партия ошо президентти колдогон партияларды ошо иргертен бери эле Акаевдин 95-жылдан баштап эле ошондой партиялар бийликке келип жүрүшкөн. Демек, сиздин баамда азыркы шайлоого аттанып бараткан партиялар деле баягы мурунку партиялардын дарамети деңгээли. Эми салыштырып көрбөйбүз. Мурда болсо Алга болчу, эми андан алып кетпей эле Алга партиясы бир жерде ошо жетекчилер болчу. Анан жана чөнтөктүлөр болчу. Бирге мындай айтканда бийликте отурган чиновниктер, атминерлер жана бизнестер менен чогуу иш кылышчу. Өздөрүнүн аралаш мындай мафиоза, коррупция, жемкорлукка айланып келген. Анан Акаевдин бийлиги кеткенде ак жол болуп калды. Ошол эле кишилер ак жолдо отуруп калышты. Эми ак жолду биз салыштырабыз да илимде. Эми ак жолдон кийин келген СДПКга барып өтүп кетишти. Эми азыр СДПК талкаланды. Эми ошо бийликтин партиясына барабыз деп, негизги эми ар кайсы партияга тарады, бирок ошого топтонуп атат. Болуп келген нерсе. Максат мырза, сиздин пикириңизди угалы? Менин жеке пикирим, азыркыча Кыргыз Республикасында партия куруучулук толугу менен ишке ашкан жок, жана кулады десем, мен жаңылышпаймын да. Себеп дегенде, азыркы учурда мен агайымдарым менен макулмун, бул бизнес болуп калды. Партия бул ОСО, кадимки эле ОСО, акционерный общество деп койсок болот, бирок эми көпчүлүк жерде бул ОСО эле. Партияны ачкан бул оңой эле, буга эч кандай мээделе кереги жок. Кичине тыйын болсо министрлик исап бүттү. Биз ошонун артынан партия ачылып келатат дагы, бирок бир дагы партиянын ушунга чейин идеясын, стратегиясын, принциптерин ага чейин мен өзүм 43-кө чыгып калдым. Мен эгемендүүлүк кулаганда 7-6 класстын окуучусу болчумун. Ошодон бери 30 жылдан бери бирөөсүн да билбеймин. Биз бир гана текке мына азыркы учурда кече жакында 6-7-10 чакты партия өзүнүн съезддерин өткөрдү. Биз тек гана тизмени аңдап атабыз. Биздин бала бар бекен, биздин бала жок бекен. Бар болсо добуш беребиз, жок болсо добуш бербейбиз депчи. Бул эмнени көрсөтөт? Эл уже партияларга ишенбейчүлүк көрсөтөт. Бул бир. Экинчисинен ошол партия түзгөн ичиндеги курамдагы политсовет мүчөлөрү дейбизби, учредителдер дейбизби, алардын кечиресиздер саткындыгы. Саткындыгы кандай? Мисалы илгери бирөө черик угурунан же моңол угурунан болсо, ал Сарбагышка же буга кетет деген бул боло эме нонсенс. Сарбагыш мисалы чериктин мүчөсүн эч качан кабыл алган эмес илгеричи, же кыргыз болуп туруп казакка кошулуп же өзбекке кошулат деген бул эми нонсенс, мун түшкө кирбей турган нерсе. Ал эми партия бул деле ошондой, уруу менен же улут менен салыштырсак болот. Сен ошол урууга же улутка же мамлекеттин жараны мүчөсү болдуңбу? Анан мисалы 3-чү созувда социалист, 4-чү созувда либерал, 5-чү созувда демократ, 7-чү созувда Кудай өзү билет ким дегенде нече кылып эптепши бийликте болуп калсам деген ошол эми 30 жыл дебесем дагы мына акыркы 20 жылдагы бир биздин бийлик бутактарына бир туруктуу элита, саясий элита туруп калды. Ошолор мына 20 жылдан бери башкарып келатат да. Азыркы учурда мына эки революция ошол муун жазады. Ошол муунун эки результаты бүгүнкү күндө бизнес болуп калды. Мына агайым айткан туура кошулам. Жолун сатып берем, жазап берем, тиги кудукка сууң чыгарып берем, тигинин кылып берем. Бул кечиресиз, бул партиянын жумушу эмес. Бул парламенттин депутаты да жумушу эмес. Бул өкмөттүн жумушу. Ал бирок ал өкмөттү ким ошол түзөт? Ушул биздин азыркы конституциончу, азыркы ошол партиянын жана коалицияларга кирген ошолор түзөт да. Бирок мына акыркы 6-чы созувду эле карасак,
эми өкмөттүн жасагандарын айтпай эле коелук, эмне гана иштерди. Бирок бир дагы партия, бир да депутат ага эч кандай жоопкерчилик алып барган жок. Ушунун результаты эмне болду? Эл ишенбей калды. Эл ошон үчүн сиз айткандай жана бир мандаттыкка чакырылып калды да. Албетте бул жерден баарын талдаш керек. Может бир мандатты, может эки палаталуу керек. Үстүнө жана Совет народных представительдигини чини илгеркиде, чтоб үстүнөн баягы азыркы мыйзам чыгаруу эме жогорку кеңешин карап турганчы. Бирок менин дагы бир оюм бар да, азыркы могул жогорку кеңеш бир палаталуу система не оправдала себя. Толук кандуу неге дегенде контроль жүргүзүш абдан оңой болуп калды да. 120 баарын жанагы кечирип коесуздар, Мауглиде жана жылан чыккандай аларга тең эмгелет, бирок ошондой чыкса эле тигилер хопака деген позиция болуп калат да. Анан кечин жакында ошол өмүр бою оппозиция болгон шайлоолор вдруг шайлоого бир ай калганда оппозиция деп чыкты да. А бирок оппозицияга карасак өмүрү хоп позицияда жүргөндөр жүрөт да. Бул эми исключительно бизнес да. Мындай айтканда чыныгы бизнес. Анан бул жерден дагы бир өкүндүргөнү мейли саясий элита мейли ушул туруп калган 20-25 жылдан бери биздин мындай айтканда кыргыз мамлекети ушул баткакка туңгуй калып келген саясий элита мейли ал өзүнчө алардын өзүнүн кызыкчылыгы менен келаткандыр балким. Конечно мен бары дейм. Арасында бар идейный адамдар. Ошондой эле 1-2 балким партия бардыр арасындачы мындай идейный. Бирок биздин коом даяр эмес. Азыркы учурда биздин избирательдерди карасаңар, бирөөсү да айтпайт, биринчи идеяңды алып келчи, программаңды алып келчи. Мисалы кыргыз экспорты Евразияны базабы, биздин товарыбыз Америкада сатылабы, мындай суроолор берилбейт. Канча завод кылып, канча инвестиция алып келесиң, ал суроолор берилбейт. Баланчанын такматын ташматтын бала бар бекен, баласы болсо анда мен берем. Бул бир, анан эми так органда устукан беризим, бербейсиң, бул эки да. Тилекке каршы биздин коом да даяр эмес. А бирок эмне үчүн коом даяр эмес? Менин жеке оюм, азыркы учурда биз ушундай моментке келдик, саясий мундун алмашкан учуруна келдик да. Саясий мунд дегенге мына азыркы учурда 30тан баштап 45ке чейинкилер азыркы жетилди да. Балким могул 2000-жылдары, 90-жылдары алар студент, мектептин окуучулары болсо, алар азыр толук кандуу мына 40тын тегерен келип калды. Алар азыр тизгинди талашканга даяр. Ошон үчүн өзүңүз айтып кеттиңиз. Акыркы учурда мына мен байкап атам, жете бир 7-8 жаңы партия пайда болду да, алар кетип атат. Экөөсү активный оппозиция менен кетип атышат да. Бул эмнени айтат? Бул бир жакшы көрүнүш. Бул муундардын алмашуусунун бир белгиси. Албетте бул жерден чоң тирешүү болот. Мурунку муу менен жаңы муундун. Жаңы муунда баягы жаңы принциптер, эски муунда бириктип алган. Эми 4-октябрь көп нерсени көрсөтөт да. Бекбосын ага, жана сиз бир мындай идеалдуу бир партиялардын өзлөрүнүн милдеттери, маданияты тууралуу айтпадыңызбы? Азыр мына соңку баягы курултайлар өткөндө сиз байкадыңызбы мындай бир жакшы бир идеологиянын тегерегине бириккен саясатчылар же ошол бир идеологиянын тегерегине бириккен партияларды? Бар экен, бар экен. Бул жерде мындай кылбайлыкпы? Саясий партия эмне экенин биз аныктап албайлыкпы? Анткени саясий партия кандай экенин көпчүлүгүбүз түшүнбөй эле бирөө акча чогулткан, бирөө тиги жол курган деп атабыз да. Эгерде биз наукага, илимге, билимге таянсак, саясий партия көп болгон, саясий партия коомго саясий партия керек. Керек. Анткени саясий партия саясий күчтөрдү бириктирет. Көз караш боюнча бириктирет. Ошон үчүн саясий партия баягы кайсы бир социалдык топтун кызыкчылыгын көздөгөн, мамлекеттин формасын, маңызын, анан иш милдеттерин баягы аныктай турган уюм болот. Бул жол салган эмес. Бул суу өткөзгөн эмес. Ошон үчүн ошо эгерде ушундай бир аныктаманы тактап берип алсак, ошо биздин мындай бир талашкан сөзүбүз предметтүү болот да. А мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Идеялык жактан саясий партиялар бар экен. Мисалы үчүн мына максатым айтып кетти, мен дагы бир 3-4 партияны көрүп калдым. Алардын дагы анча-мынча иш-чараларына катышып калдым, сүйлөшүп калдым. Кээ бир партияга биз жардам берип атабыз, ачык айтыш керек бул жерде. Эч кандай секрет эмес. Ошондо баягы идеялык жактан берип атышат да. Мисалы үчүн жана айтпадымбы, партиянын өзүнүн идеологиясы болуш керек. Идеология эмне? Партия кайсы таптын, кайсы топтун, кайсы калктын кызыкчылыгын көздөйт. Мына ошону ачык айтыш керек. Эгерде мен байлардыкын көздөсөм, анда олигархический партия, эгерде элдикин көрсөтсөм, анда народный партия деп ушундай алыш керек да. Партиянын өзүнүн ачык мамлекеттик түзүлүш, мына баарыбыз айткандарыбыздын баарыбыздан айтып атабыз, саясий система бизде туура эмес, партиялык система туура эмес деп биз сындап атабыз. Президент баш болуп баарыбыз сындайбыз. Бирок ошого мындай бир кадам таштабай атабыз да. Ошо биз бараткан партия саясий системаны кандай кылып мен түзөм? Кандай мамлекет болот? Демократиялык мамлекет болобу, олигархиялык мамлекет болобу, же клерикальный религиозный мамлекет болобу? Мына ошону так айтышыбыз керек бизчи. Анан ошону ишке ашыра турган бир документтерди биз, баш мыйзам болобу, башка мыйзамдар болобу, мына ошолорду биз чыгарышыбыз керек. Ачык же мына ушундай мен билгенден бир 2 партия баратат, мен билгенден. Эми азыр баягы
биринчи эле чөнтөгүн капчыгын сурап атпайбы, эмне алып келдиң, эмне бересиң депчи. Ошондон элди тарбиялаш керек. Бирок могу пандемиянын убагында менимче кыргызстандыктардын дүйнөлүк эле адамзаттын көз ачылды да. Мисалы үчүн биз демократия курабыз деп атпайбызбы? Биздин баш мыйзамда турат, биз демократиялык мамлекетпиз депчи. 6 белгисинин бири. Демократия кайда болуш керек? Мисалы үчүн телевизорго чыгып сүйлөп коюп, ак үйдүн астына барып кыйкырып коюп, бизде демократия бар деген туура эмес. Демократия экономикада болуш керек. Бардыгы тең менчиктин ээси болуш керек. Эгерде Кыргызстанды өткөндө бир айтат, Кыргызстандын байлыгын 5000 6000 эле киши басып алыптыр дейт да. Болуп тур эми. Бир канча процент экенин мен билбейм азыр. Ошончо киши басып алгандан кийин калганын көпчүлүгү аш жылаңач экен да. Мына биз марттан баштап карантин кирди, биз көрбөдүкпү? Жана биздин баланчалар бүт бардыгын сактап атышпады. Ошон үчүн мына ушу демократияны биз экономикадан башташ керек. Куру сөздөн кереги жок. Анан демократияны андан кийин эл өз тагдырын, мисалы үчүн биздин баш мыйзамда мындай деген жол бар. Эл эгемендиктин ээси дейт. Аны көпчүлүгү түшүнбөйт. Сүйлөшсөң баягы мастити деге өзүн абдан теге мыкты сезген саясатчылар да түшүнбөйт да. Эл деген өз тагдырын өзү чечиш керек. Качан өз тагдырын өзү чечет? Мына шайлоодо чечет. Мисалы үчүн биз Кыргызстанда шайлоолор көп өтөт, бирок бир дагы шайлоо таза өткөнүн мен билбейм. Мына иним айтып атпайбы, мен да түшүнбөйм депчи. Мен да билбейм. Мен деле ушу бир топ жашка барып калдым. Шайлоо таза өткөнүн көрө элекмин. Мисалы үчүн баланча депутат болот дейт, баланча депутат болот. Түкүнчөнү мен президент кылып шайладым. Ал менин тиги тууганым, досум деп ошол эле болуп атпайбы? Анан кайдагы элдин эрки? Ошон үчүн биз мунун бүт бардыгын баягы саясий системаны оңдош керек. Саясий системаны, укуктук системаны бүт бардыгын оңдогон бул мыйзамдын гана негизинде болот. Мыйзамдын өзүнүн коомдогу өзүнүн ролу бар да. Ал деген мыйзам деген коомдук жүрүм турумду, коомдук баягы жашоонун принциптерин бизге берет. Эгерде ошого баягы мисалы үчүн бизде эмне жок? Бизде бийликтин жоопкерчилиги жок. Саясий партиялардын да жоопкерчилиги жок. Мына ошол эле партиялар кечөө тигиндеги эле мына максатым айткандай бүгүн эле оппозициябыз. Биз оппозициябыз деп алар өздөрүнүн эч кандай программасын бербей эле өзүн өзү оппозиция кылып шайлап атат да. Шайлоого жакын. Эгерде оппозиция болсоң, анда мына мамлекеттик бийликке карама каршы келе турган, ошого тең салмактуу боло турган, ошондо мыкты боло турган программаңды бер. Ошо программаны ишке ашырып турган мыйзамдардын бир топ түрүн бер. Ошондон оппозиция деп айтабыз да. Демек, шайлоонун таза өтпөй атканы дагы парламенттин сапатына өзүнүн таасирин берип атат. Кыргызстанда биз айтат, көпчүлүк айтат да парламенттик башкаруу деп. Парламенттик башкаруу Кыргызстанда бар деген жобо жок баш мыйзамда. Баш мыйзамдан да жобо жок. Бирок Кыргызстанда парламентаризмдин негизги фундаментин эмне түзөт? Саясий партиялар түзөт. Биз саясий партияны оңдомоюнча ал фундамент болот атпайбы? Парламентаризм Кыргызстанда бир өзгөчө парламентаризм пайда болду да. Мен ошол үчүн баягы парламенттик эмес, баягы партийный лидерлердин парламентте айтып койсок болот да. Ошон үчүн ошону жанагы партиялык системаны биз оңдомоюнча, же болбосо 50% мажоритардык 50% пропорционалдык шайлоо боюнча системага өтпөйүнчө мындай бир оңолбойт парламентаризм. Туратбек агай, жогоруда айтылып атпайбы, Максат мырза дагы айтты, мындай элдин бир шайлоого болгон мамилеси, көз карашы өзгөргөн жок депчи, анан ошол эле учурда баягы шайлоонун таза өтпөгөндүгү. Демек, кайра эле баягындай 6-чакырылыштагыдай же андан мурунку чакырылыштагыдай адамдар парламентке келет деп айтсак болобу. Деги эле мындай элдин мамилеси өзгөрдүбү шайлоого карата? Мен жана башында айтып кетпедимби? Эми саясатты карап, мындай тамырын кармап турганда мынча көбүнчө кайзырегөндөрдө кандай элдин маанайы. Ошону карайм да, мисалчы мен көпчө анан сүйлөшөсүң. Ошондо эметкенде мына партиядан кийин дейт, мынакей мен Жалал Абад менен сүйлөштүм, Ош менен сүйлөштүм, Чүй менен, Көл менен, мына достор менен, тааныштар менен, мурунку партиядаштар менен сүйлөшкөндө мына бардыгын эмеси элдин арасында биз жүрөбүз дейт. Ошолор айтып атат, партия дегенди көргүм келбей калды дейт. Мына пандемиядан кийин дейт. Ушу пандемия дейт, көп элге маяка аябай көп берди дейт мегечи. Анткени биз даяр эмес экенбиз дейт. Мамлекетибиз даяр эмес экен дейт. Ал себеби эмне үчүн дейт? Ал каяктан келди дейт? Ал мисалы өкмөт иштеш керек эле дейт. Өкмөттү ким түздү? Жогорку кеңеш түздү дейт. Мына ошон үчүн элдин колук мүнөзү канча бай пайыз менен айта албайм, өзгөрдү бүгүнкү күндө. Мына партиядан эртең мына айтып атышат, бардык партияларды чиебиз дейт. Партия деген эмес болсун. Жанагы Максат айтып аткандай, эми айтып аткандай тегеме одномандатный деп. Одномандат болсок, баягы биз уру-уручулукка кетип калабыз. Бу дагы
өзүнүн регионго уруучулукка кетебиз. Бирок бүгүнкү күндө мынакей мен өзүм ошол саясатта жүрүп, жогорку кеңеште болуп, анан бүгүнкү күндөгү акыбалдар мына карап, анализдеп көргөндө бизде ошол мейли 120 болобу, 90 болобу, жанагы 2000 жылдын башында болду эле го, партиялык система менен да келүү. Эмне үчүн келүү бизге партиялар? Биз каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, дүйнө жүзү бул партиялык система менен кетип атышат. А биз сыртта калбашыбыз керек деп аягы жок, анда мандат немен деп. Ошон үчүн жана эл өкүлү деп келип, ар бир региондордо, мисалы биз Кыргызстанды баягы 70 округка бөлбөй, 9 округка бөлүш керек, мисалычы. Чүйдө өзүнчө бир округ кылып туруп чыгышсын. Анткени эгер ошондой эле округ кылып койсоң, баягы эле акча менен байлар сатып алат дагычы. Семчикке сатып, же болбосо базарда отуруп баягандар көп азырчы. Илим билим менен жүргөндөр, алар бүт бажыктан түшүнү бар, алар өтпөйт, акчасы жок, мисалычы. Анан ошо менен кыйрап атпайбызбы жанагы келип элечи. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, партияны биз өстүрүшүбүз керек. Ал үчүн жанагы бир топ убакытка чейин параллельно жана анда мандатында койсок, эл тандап алат. Анан партиялык эме менен дагы. Бирок чогуу келип туруп, баягы мыйзам чыгарат, өздөрүнүн иштерин кылат да, мисалчы. Анан мыйзамдарды ошондой эме кылсак, аябай жакшы болот деп. Мынакей мурунку шайлоолорго салыштырмалуу азыркы саясий партиялардын принциптери, идеологиясы, маданиятында мындай өзгөрүүлөр барбы, жакшы жагына дейличи? Мен көрө албадым. Сөз менен бар. Иш жүзүндө жок. Так айтканда. Жакшы, бекем айтып атпайм мындай деп. Мен 1-2 партияны көрдүм деп. Бул жаңы партиялардан көрсөңүз керек, мисалчы. Партиялар түшкөндө баары эле идеальный, баягы идеалаш адамдар чогулат. Туура бул жакшы аябай. Топтоло ошондой адамдар келсе, ар бир өзүнүн ар кандай профессияда юристи, экономисти, бизнесмен, не олигарх, а бизнесмен. Өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн башы менен бизнес жасап эметкендер, мына ошолор жасайт. Биздин бүгүнкү күндө кыргыз элинин турмушун оңой турган ошолор. Ошолор келсе болот да. Анан баары идеалаш жанагындай. Мейли доктор наук бол, мейли профессор бол. Эми айлыгың менен жашап атасың, үй бүлөң багып атасың. Жанагы семчикке сатып, тиги банан сатып туруп, анан байып туруп, анан болуп атышпайбы? Анан кийин калып каласың да сенчи. Элди кетип атат да, элди жакшы түшүнбөйт. Ошон үчүн башында идеалаш адамдар чогулат дагы, гендерди кескен жанагы бияктан олигархиялык эмелер партия түзө коюп туруп кетип калып атышат. Мына ошол бизде мыйзам бар. Жанагы подкуп деп коебуз го, ичи. Добушуңду сатасың, сатып алганда жоопко тартыш керек. Эми анын санкциясын карасаңыз, өтө аз мындай штраф менен бүтүп кетет да. Бирок аны тактап, далилдеп кармаш үчүн укук коргоо органдары иштеш керек. Укук коргондор ушуга чейин мынакей канча жыл болду? Канча жогорку кеңешке канча чакырыштын депутаттарын шайладык? Кармадыбы? Баары эле ачык эле тамагын деле берет. Акчасын деле ачык эле шайлоонун учурунда шайлоо участкасы жана келип туруп берүү эле ачык эле, эч ким кармаган жок. ЦИК боюнча эч качан өкмөттө боюнча иштеген жок, укук коргоорунда да иштеген жок боюнча. Анан калып атпайбы? Ошон үчүн айла жок, анан жанагы олигархтар келет, кошулуп кетип атат. Мына ошо менен биздин партиянын бардык эмеси мындай айла мындай каша болуп калып атат да, ошочу. Алмаз агай, мындай өлкөнүн өнүгүүсү, ал тургай идеологиясы дагы ошол партиялардын көз каранды деп атабыз. Анан бүгүнкү күндө сиз мындай өзгөчө бир мурункулардан өзгөчөлөнүп бир башкача багыт алгандарды көрө алдыңызбы? Жокпу? Албетте, бизден айтып атпайбыз, 90-жылдарда негизги көп партийный система болгон. Ошондо жана партиялар чыгып атканда коммунисттик партияга мындай салмактуу болуп, көп жаңы муунда ошо демократия умтулган партиялар болгон. Анан кийин бийликке келишип оролошконго мен алыпмын, идеология болуп келген ар бир партияда. Жаманбы, жакшыбы, мисалы коммунисттердин идеологиясы болуп келген. Дайыма эле коммунисттер кийин Масалиев деле башка партияга кирип кетсе деле ошо өзү идеологиясын айтып, эми идеологияны түшүндүрүп коюш керек дегичнечи. Саясий идеология бул баары эле боло берет. Бизде саясий идеологияда консервативный деп коет, же салтты кармаган кандай бир мурда монархия болобу, мурдакы бизде Совет Союз доору дагы калган ошондой жанагы
бизде партиялар болуш керек да, андай деле болуп келген, бар андай деле. Анан сол жагында турган бизде социалисттер да коебуз, андан коммунисттер дагы барат. Негизи нацисттик, фашист идеологиясы алар бар да, негизи ошо саясий илимде. Анан либералдыктан ары кетсек, анан либертарианский деген дагы бар, ушундай көп тармактуу бар. Эми казыр болсо саясий кээ бирөө айтпаса, кээ бирөө айтышат, биз либералбыз деп. Бирок жасаган иши кийин бийликке келгенде окшошпой калат. Демек бул эмнени көрсөтүп атат? Бул ошо партиянын ичинде биз баягы спонсорлор керек болуп атпайбы? Ошол эле социалисттер жанагы олигарх, либерал болуш керек да. Ошолорду отургузуп койгон, анан алардын сөзү менен же социализмди кура албайт, же либерал болсок, либералдын арасында социалисттер бар, келгиле бекер же кандай бир жеңилдик беребиз социалдык тармактан деп, ошондой чечимдерди кабыл алып калып атат. Мыйзамдар менен көрүнүп атат да, ошо карап көргөндө аткарбайт. Бар, бирок жана дагы бир өнүккөн үчүн өзүнүн эволюциясын өтүш керек, жанагындай чөйрө болуш керек. Ошентип келгенде азыр бар. Бирок жана ишке келгенде кандай болуп кетет деп биз коркуп турабыз да. Эгерде мисалы социалисттер болсо, булар ишмерлердин тиги чогулткан, жана чогултуп атпайбызбы, налог деп атабыз, салыгын көбөйтүшөт. Элге көбүрөөк социалдык жумшайт. Эгерде либералдар келсе, кайта бошотот салыкты. Эгерде биз калпса, бизде 18 анан 12,5 НДСМ деп түшүп келатат. Демек, бизде жанагы туура эле болот. Либералдар, олигархтар бийликте отурган. Ошол нерсе сакталып келат буга чейин. Сакталып урушуп келет. Бирок кийин мына айтып атпайбы, мамлекет салыктан жеңилдик берген бизнеске. Демек, бизде либералдыктар көбүнчөсү жана топтолуп, олигархтар ошо мыйзам ченинде көрүнүп эле жатат. Социалисттер бар, ошо эки тармак парламентте отурат. Анан оппозициясы бул башка. Эгерде парламенттик системада бийликке коалицияга кошулбай калса, ал оппозиция болот. Ал ошого сың алышат. Бизде тилекке каршы партиялар важдиски деп коет. Баягы партиянын үстүндө чөнтөктөлөр бар. Биз анын баарын айтпай эле коелу. Ошолор жетектейт. Ошолор баягы осо деп атпайбы? Бир мен чоң катары эле кандай болсо ошо бир вальдиски деп коет. Биз мындай ошонун ичинде да авторитарды партиялар болуп келген. Мындай кеңешмелер калп эле болуп калат. Бирок мисалы бир киши чечсе, менчик партия деп койсоңчу. Менчик эмес. Важдизм ошондон чыгат да. Ошонун ичинде баягы бир кишинин авторитеттүү киши болот, ошону угат да. Анан казыр мурда деле бар болуп келиши, тилекке каршы алар бийликке жетпей калышат. Биз ошо казыр алтын чакырууда 6 партия бар, баары эле ошондой. Жана важдиски аябай структурасы. Анан эл талап жаңымун, жаштарды десе, пожалуйста, мына жаштарды киргизип койду. Талабыңар бар, эчтеке дей албайт да. Бул нерсе анан жана идеология, кээбирөөнүкү бар, кээбирөөнүкү жок, аткарбайт, жегиле түшүнүгү жок. Ошо парламентке келгенде билим жагынан дагы биз көрүп атабыз, уят кылып, шылнын кылып көрүп атат да. Ошонун баары эле казыр эле бизде дегиле билим жагынан жана туура айтат, интеллигенция, окуп билимдүүлөр баягы бюджеттен чөнтөгөн акча алгандар, алар бийликте аларга жолдор жок. Алар кайта обслуживать этип, ошо байларга мындай жардам берип, тексттерин жазып берип, консультация берип жүрүшөт да. Бирок баары баягы ошо мен ойлойм да, 21 жаш деп айтып атпайсыңарбы, 21 жашты ошо мыйзам жакшы эле, мүмкүн бир ошондо акылдуу болот. Анан бизде ошо саясаттын жетекчилери аткаруу бийликте, же болбосо сот системага, бул саясий партиялар топтош керек. Илгери коммунисттик партия топточу, өзүнүн меритократиясы бар болчу. Жылдырып, ар кайсы жумуштарга иштетип, колхоздон анан районго, райондон анан кайта колхозго, анан облуска, анан облустан центральный аппаратка деп эмелерди, жетекчилер даярдачу. Бизде андай мектеп жок. Казыр бизде мектеп, сен ийгиликтүү ишмер болуп, чөнтөгүңдө акча болсо, келип
жанагы чиновникке акча бересиң, бийликке партия менен келесиң, ошо спонсор болосуң, анан сени келип туруп бир жолу жумшак орунга министр же ошондой да, сапаты ноль болот. Ошон үчүн саясий партиянын өнүгүү бул өзгөчө нукта, өзгөчө тема. Азыр ши келаткан саясий партияларга жанагындай өзгөрүштөр партиялар бар, өзүнүн принциптеринин идеологиясы бар, бирок эми баягы азыр реклама болот да, агитация, пиар. Анан ким басымдыраак жанагындай ишмерлер ичинде киргендер, ошолор силерден дагы реклама сатып алат да, ошолор эле көрүнүп калат. Жанагындай жакшы муундагы жаштар кичине тилекке каршы артта калып калышат. Ушул жерден суроо жаралат да, эл кимди тандаш керек, эмнеге карап шайлашы керек деген. Эми биздин азыр реалияны мен жогоруда айтып кеттим. Азыркы учурда тилекке каршы эл партияны эмес же мамлекеттин келечеги эмес, өзүнүн балдарын тандап атышат да. Бул тилекке каршы биз баягы 30 жыл мурунку кайсы позицияда болсок, ошондой эле келе атабыз. Бирок 30 жыл мурун кыялдар бар болчу. Чоң максаттар бар болчу. Эгемендүүлүккүн жаңы кулаганда легендарный парламент түзүлүп атканда 91, 92, 93 мен өзү мектеп бүтүп атканда 94-жыл кыялдар чоң болчу да. Мына ушундай мамлекетти курабыз дегенде мындан элибиз ишенди ошондой голосовать этчи. Азыр ал кыялдар толугу менен жок. Эл муну орусча айтканда уже не мечтают. Кыялданбайт, максаттарды койбойт. Азыр койчу аны давай алып келип. Ошол болуп калды да. Мен байкелерге кошулуп кетем. Бул жерде мен эмне айтып кетем, сиз жана сурап жатпасызбы, эмне кылып тандаш керек? Мен былтыр биз бир партияга барып калдык, чет өлкөгөчү, бир тажрыйба алмашуу боюнча, мындай изилдөө боюнча. Приемна кирип калсак, чоң мындай мекеме экен, приемна кирсек 70-теги чал келип алып туруп бизге чай берип атат да. Биз эми аксакал келип тура калсак, жок отурласыздар, коноксуңар тигинде мындай деп туруп чайын берип атат. Анан сүйлөшүп ал бизден сурап калдык, каяктан келдиңер, тигинде биз айтып бердик, ушундай максаттан келсек, жакшы, биздин партия момундай деп чай берип аткан, мындай айтканда кароолчу ошол жерде жүргөн кароолчу охранник чал партиясынын идеологиясын айтып берди бизге. Лидер эмес, политсовет эмес, депутат эмес, министр эмес. Ошол жердеги кароолчу. Анан айтып атпайбы, мен 15 жашымда келгем дейт. Ошол партияга мен 15 жашымда келип туруп, мен ушул мамлекет, улуу мамлекетти курам. Партияны эмес, парламент эмес, бул депутатты шайлам эмес. Улуу мамлекетти курам. Бул менин элиме ушундай пайда келтирем деп ушул партияга келгем дейт. Бирок менин образованием жетиштүү эмес. Мен баягы мектепти да бүткөн эмесмин дейт да. Мен не то что высшее образование. Бирок дейт, мен ушундай жана кароолчу дагы, мындай кызмат кылып берсем да, машина айдасам дагы, силерге моим чай берсем дагы, менин кызматым ушул дейт. Анан мен ишенем дейт, могул үстүндө отурган ошо партиянын жетекчилери дейт, ошол улуу мамлекетти курат деп ишенген, азыркы учурда курулду дейт. Мына биз ушуга добуш беришибиз керек. Биз ушул үчүн шайлоого башыбыз керек да, ушул үчүн биздин элибиз саглаш керек. Улуу өлкөнү жана түбөлүктүү эл курууга. Бирок азыркы учурда биз мамлекетти эмес, элибиз тилекке каршы өзүн эмес, эптеп-септеп кышка чейин жетип туруп алагы тигден алган 20 000 сомду, 5 000 сомду эпте ошо уун алып калайын, эпте кышка бир көмүр алып калайын. Мындай айтканда тилекке каршы ушул күнүмдүк жашоо менеп калды. Бирок ага аны ким алып келди? Ага буга чейинки муун алып келди. Анткени эгер электорат канчалык кедей болсо, аны сатып алганга ошончолук оңой болот да. Ал кедей электоратка эч кандай улуу идеология кереги жок. Ага эптеп жана көмүрүн берсең, ал баарына сатам деп туруп, мындай айтканда маңкурчулук система түзүлүп калды. Буга чейинки мына 6-чы, 5-чи, 4-чү созуп, 3-чү созупка чейин отурган азыр мына депутаттар азыр мына 4-чү, 5-чи уже эмеге депутатка баратат да. Ошолор тилекке каршы 20 жылдан башкарып келет. Ошон үчүн мен айтат элем, улуу максаттарга гана добуш бериш керек да. Ошол платформанын элге жетпей аткандыгынан ушундай болуп атабы же жетпей жаткан эмес, жоктугу. Мына мен кече 5 партиянын съезди болду, ага чейин 3 партиянын болду, бүгүн по-моему 2 партиянын атайын карап отурдум барынчы. Улуу мындай айтканда кыргыз мамлекеттин каганатын курабыз, же мейли биз регионалдык держава болобуз. Казак, өзбек туугандар, тиги тажиктер биздин электричествону сатып алат, мындай тигинде элементарно ошондой бир улуу лозунгтар болот десем жок. Мына байкем айткандай канал салып беребиз, свет чыгарып беребиз, бир кудуга эмет беребиз. Эми кечирип коюңуз, ал айлык балким кудукка муктаж, бул айлык кудукка муктаж эмес да. Сен баана сантехник болуп кеттиңерби, же электрик болуп кеттиңерби, свет чыгарабыз дегенде маселе тилекке каршы ошол болот. Анан бул байкеден кошулам, жана семичке сатып болуп болсо байып кетти да, анан семичке саткан же жанагындай эми алар деле жакшы бизнес, адал бизнес, мен жамандашыбыз керек. Бирок тилекке каршы партостроительство, тилекке каршы требует биринчисинен амбиция, экинчисинен образование, жана үчүнчүсүнөн тажрыйба да.
могу үчөө айкалышканда бизде күчтүү инсандар, күчтүү политиктер болот да, анан партиябыз күчтүү болот. Ошондон анан мамлекетибиз күчтүү болот. Демек жакшы платформа жок болсо анда эл Мен көрө элекмин. Мен эми бар потенциалы мен таза эле жок деп айтпайм. Ошол эле саясатчыларын, депутаттарына 6-созывда ошондой эле азыркы мына аттанып аткан партиялардын ичинде бир 2-3-өөнүн ичинде потенциал бар. Потенциал бар. То есть эгер алар ошондо реализовать этсе, азырчы шайлоонун учурундагы мейли партиянын максаты сөзсүз эле бийлик эмес, албетте баягы ички эки максат болот. Биринчиси алар жана байкемдер айткандай бул официальный программа үчүн жана максаттар. Экинчиси бул албетте бийликке. Но бийликсиз деле саясат жүргүзсө болот. Бийликсиз деле ошол парламенттен спрос кылса болот, партиялар чогуу алып. Мисалы партийный слушаниялар, общественный слушаниялар, ошол инструменттерди колдонуп туруп, эгер жанагы биздин акелерибиз жанагы оппозиция болуп турган, эртесин хоп позиция болуп кеткен кыйын болсо, алар барбай кайра шайлоого. Именно жаңы прогрессив күчтөргө жол берип туруп, наоборот, ошол вне парламентский коалицияны түзүп туруп, анан ошол жерден жанагы азыркы кыйын болуп аткан парламентке түзүлгөндөн ошолордун анан кийин спрос кылса, бул жанагы неки жанагы эл өкүлдөрүнүн системасы болуп калат дагы, общественный эл өкүлдүн парламент болуп калат да. Мне кажется, кайра эгер ушул улумун кыйынбыз десе, кайра ошондой жол менен кетсем туура болот дейм. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Кыскачараак жооп берүүгө аракет кылалы. Эми баягы тизмелерине келе турган болсок, элде суроо жаралат, кимдер баратат парламентке деген? Эми парламентке мына мен да чогору айтканга кошулам. Мисалы үчүн азыркы биздин саясий элита 30 жылдан бери бийликте турган, булар банкрот болду. Булардын барганга моралдык тукугу жок. Ошону сезип, булар обновлениеге бартат да, жаңыланууга бартат. Бирок карасаңар, ошо жаңылаанын ичинде өзүнүн балдары, неберелери, анткени булардын колунда байлык бар да. Ошон үчүн бул каста өзүнчө. Эми кастага түзүлүп бартат да, булар өзүнүн бийлигин бербейт. Бул мисалы үчүн мен келем, эртең балама берем, бир сууну небереме берем, ушу принцип менен кетип атат. Ошон үчүн бул системаны андай болбош керек. Эгерде биз демократиялык мамлекет болгондон кийин мен де көп айтам, могу баш мыйзамдан демократия деген сөз алып таштагыла, олигархический мамлекет деп коелу, аристократический деп жакшылап кошуп коелуш деп, жумшагыраак болсун десем, жок, андай болбойт дейт. Чындыгында демократия жок да. Ошон үчүн бул жерде бизге менимче түп тамырынан бери реформа керек. Ал эми азыркы бийлик ошондой реформага барбайт. Мына биз көрүп атабыз, анткени бийлик ошонун системанын продуктусу болуп атат да бийлик. Ошон үчүн өзүнө каршы өзү барбайт. Бул жерде эл өзүнүн сөзүн айтыш керек деп ойлойм. 4-октябрда. Туратбек агай, бизде негизи элде мындай нерсе калыптанып калганда, коомчулукта, булар баары бир барат, ушулар өтөт деген мындай алдын ала бир божомол айтып койгон жайыбыз бар да. Азыркы партиялардын тизмесин карап туруп, мындай 7-чи чакырылыштын сапатын, курамын болжолдосок болобу? Кимдер келет атат? Эми менин мындай алган маалыматтардан эми списигин караганда көбүн тааныбайсың. Каяк иштеп жүргөндү билбейсиң. Мисалы ошол бир ай мурда элге ошолордун баарын чыгарып турса, биз билет элек аныктап. Бул ким? Бул ким? Бул эмне иш кылган негизинен? Мында караганда бүгүнкү күндө биздин олигархтар көбүнчө үстөмдүк кылып, азыр керек болсо эски биздин партия эмени системаны түзгөн адамдар дагы азыр саясаттан сүрүп чыкканга аракет кылып атышат. Ал жанагы өзүнүн каражаты менен, өзүнүн эми олигарх дегенде мен анын бизнесмен деген уурдап ар жактан бер жактан эметип алып, топтоп алып туруп, өзүнүн тегерегине ошого окшогон адамдарды, аларга уга турган адамдарды, бир эле киши керек болсо бир 30-40 кишинин эмесин көп коюп, эртең мен айтканды угасыңар, мен айтканда жазайсыңар деген ошондой командалар келет атат азырчы. Арасына уюшулган кылмыштуу топтун адамдары да келет атат. Мен аны бир 10 чактысын билем азыр. Эгер өтүп калса, кийин дагы сөз болор мисалычы. Анан ар кайсы партиянын ичинде? Ар кайсы партиянын ичинде да. Анан ошого мен аябай таң калып атпайм. Бул эмне биз? Мамлекетибиз эмне болуп баратат? Ошон үчүн биз мыйзамдарды тез ошо келип туруп кабыл алып, анан фильтр кылышыбыз керек. Жогорку кеңешке кандай адамдар келиш керек деген. Мынаны коомдун астына коюшубуз керек. Канча жаштан болуш керек? Жетилиш керекпи ал ошол жогорку бийликтин иштей турган эмеси? Мейли жаштар өссүн, бирок баягы өйдө акырын чыгыш керек да тепкичи менен, туурабы? Ошондо эле өзүп келсе, ал билимин өзүнүн алган дипломун да актайт эле да.
А биз азыр диплом сөттүккө салып коюп, 2 высшее образованием бар, юристмин же экономистмин же менеджермин же башка деп жүрөт. Бирок сурай келсең, түшүнүгү дагы жок, мисалы ошондой адамдар да көп азыр. Ошон үчүн элдин сынына калып калып да. Ошон үчүн биз мыйзамдарда калып калып, бул жогорку кеңеш деген орган бул оюнчу орган эмес. Райондогу же болбосо бир айыл өкмөтүндөгү. Бул жогорку мамлекет. Ошон үчүн биз ушуга көп көңүл бурушубуз керек. Кандай адамдар келиш керек? Ошого жооп бериш керек баарыбыздан. Туурабы? Өзгөрүү болбойт деген пикирде. Азыр мында өзгөрүү таптакыр болбойт. Азыр эми капчылыктууларды мынакей Кудай бурса баары регистрация болгондон кийин уже билебиз, анан кийин жанагы капчыктуулар кетет. Мен мынча берем, сен тигинче бересиң. Бул ар бир айылда ошондой азыр кете баштады уже. Алдын ала кете баштады. Айрем сентябрдын башында кандай болуп кетет, анда мушташташып кетишмин. Тиги берди, мына мен сага берем дейт. Анан сен мени алып койдуң, менин клиентим алып койдуң дегендей, ошондой эмелер даже кетет айыл жерлериндечи. Ошон үчүн бул жагында биз аябай карашыбыз керек. Ошон үчүн аябай опурталдуу убакыт азыр бүгүндө. Алмаз ага, сиздин пикир кандай? Мындай бир өзгөргүтсөк болобу? 7-чакырым. Өзгөрүүдөн алыпмын, анткени мен ошол 5-6, 7 чакырымда эле ошолор эле келет. Негизи биз карап көрсөк, 60-70% баары жаңы кишилер келет да. Өткөн сайын жаңы кишилер келген да парламенткечи. Бул бизде тарыхыбыздачы. Анан ошондой эле жаңылайт, бирок баягы эле эски калыптанып калган. Негизи азыр жакшы көрсөткүчпү ушу 70%га чейин деле өзгөргөнү же 100%? Жаңы кишилерчи, бул бир жагы жаман. Анткени мен дагы бир айтып атам, мындай мыйзам чыгаруу кесиптүү, жогорку кесиптүү адам болуш керек да. Ошону билген. А бизде баа алмаша берсе, бунусу дагы жаман. Ал мисалы агай деле депутат болуп мыйзам чыгарган тажрыйбасы бар. Мындай айтканда мыйзам чыгарбай калды, жана навык деген кетип калат да. Ошо партиялар шайлоонун астында эмес эле ошо жана даярдаш керек. Ошо ар бир тармак бар, социалдык тармак, укук органдарга ошо жерде иштеп, анан ар бир жылы ошолор силерге чыгып айтып жүрүш керек. Тилекке каршы андай болот. Кадыр болсо жана добуш сатып алат. Ошолор эле баягыларды шайлайт. Кандай бир өзгөрүүлөрдөн мен алысмын. Пашиняандай болуп, же Украинадай болуп, Зеленскийдей болуп мындай күтүүгө алыспыз. Ел акчаны көрсө эле ошол жака болуп кетет. Бул чындык. Ошону билишет. Максат мырза, кыскача жооп бериңиз. Азыркы түзүлүп аткан партиялардын тизмелери мындай алдамчы тизмелер эмеспи? Сиз айткандай баягы элдин алдында жүргөн жаштарды алдыга түртүп алып барып, анан кайра мандат берилгенде башкача болуп калбайбы? Эми азыр мен айта албайм, аны жакынкы 5 жыл көрсөтөт. Эгер биз 5 жылда ушул эле туңгуюкта болсок, мына байкемдер кошуп кетем, пандемия учурунда официальный статистикада 1,5 адам кырылып кетти. Эми неофициально адам да көп деп атышат. Ага ушул 6-созуктун толук кандуу жоопкерчилиги бар. Бул созувка керек болсо мүчөлөрүнө жана шайлоонун өкмөтүнө келечекте тарыхта балким баа берилет. Юридикалык жактан, ошондой эл жагынан да. Мен бир гана нерсени кайрылып кетем, урматтуу элиме. 4-октябрь шайлоо күнү эмес. 4-октябрда депутатты тандоо күнү эмес. Биздин жана кимде жазылганда өз тагдырың өз колуна деген урматтуу элим. 4-октябрь бул өзүңөрдүн тагдырыңарды тандоо. Кийинки дагы 5 жылда сыртта жүрүп же жумушсуздук болуп, момдай аречти кандай мамлекетибиз алсыздыкты кылабыз же өзүңөрдүн балаңардын жанагындай контейнер мектебинде окутам дейсиңерби же кандай ошонун тандоосу болот. Эгер андай каалабасаңар, туура тандап жүргүзүңүздөр. Бул тагдырдын тандоосу. Рахмат, урматтуу коноктор, сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде Ой бүгүн программасын көрө алдыңыздар. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.